Булар Таширов мектебинин 1А классын окуучулары. Класста өзбек, дунган, орус улутундагы окуучулар билим алат. Негизгиси баарына мамлекеттик тилде гана сабактар өтүлүүдө. Бир жыл ичинде окуучулар кыргызча тамга таанышып, мамлекеттик тилде жазууну өздөштүрө алышты. Муну алипе майрамындагы аткарган өнөрлөрүнөн билүүгө болот. Балдарыбыз башка улутта болсо дагы кызыгыш менен ата-энелерине өздөрүнүн бир көмөгү менен ошо тилди үйрөнүп атабыз. Бизи ошо мамлекетибизге, ошо элибизге кошкан улушубуз болот. Мынтип баштапкы класстан тарта мамлекеттик тилде окуган окуучулар бара-бара кыргыз тили адабияты боюнча билимдерин тереңдетишүүдө. Ал үчүн ушул сабактардын сааттары дагы көбөйтүлгөн. Тактап айтканда, буга чейин мамлекеттик тилдеги сабактар жумасына 2 саат гана билим берилсе, азыр 4 сааттан өтөт. Мында бир өңчөмчөлөр. Сары, кызыл, ак. Кайсы сөз түркүмү? Сары, кызыл, ак. Суроо беребиз. Сынатош сөз түркүмү. Себеби мектеп 1989-жылы өзбек тилдүү болуп ачылган. Анткени Кызыл Шарк айылында тажик, өзбек, дунган улутундагылар көп жашайт. Бирок мындан 10 жыл мурун мамлекеттик тилди унуткарбай жайылтуу максатында кыргыз-өзбек тилдүү болуп өзгөртүлдү. Жат жазуу жаздырганда аябай кыйналчубуз да. Жат жазуу жаздырганда жанагы биздеги ы тамгаларына келгенде балдар аябай кыйналат эле. Кандай эжеке биздикиби, эжеке сиздикиби деп сурашат эле баштагы. Азыр булар десем эле өздөрү эле билип алышат. Анан созулма жерин өздөрү билип эле баягы окуте бергенден акыры жакшы жыйынтык чыгат экен да. Жыл санап кыргыз тили боюнча олимпиадаларга катышкан окуучулардын саны артууда. Мындай аракет мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө зор салым боло алат дешет мектеп жамааты. Алдыда дагы мугалимдер тилге басым жасоодон сырткары достук ынтымакты даңазалаган иш-чараларды аткарууну пландашкан. Нуржамал Баргыбаева, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак.